айткан сөз ушул жакшы сөз айткан инсандарга ушунчалык ыраазымын мен. Эже кышат болбоңуз, Кудай буйруса сиз бейиштик энесиз деген сөз мага аябай жакты. Ушул сөз ушунчалык мага мындай өзүмө дагы чоң эме берди да, күч берди, күч берди. Мага эң өкүндүргөн сөз, мага катуу тийген сөз, эмне мынча көп төрөдүң, пландап төрөбөйт белең деген сөз мага аябай катуу тийди. Мен бул да Кудайым берген перзенттер экен да. Анан ушул жерде айтпайын деген болчу, мен айтып който кетейин. Ушул кызым 7 жылдан кийин төрөлгөн кызым да, менчи. Мен ушул кыздардан кийин сактанып, өзүм үчүн өзүм ойлогон жокмун да бул жердечи. Кытайдын дарысын ичтим. Ман көп адам ичпесе керек бул дарынычы. Төрөбөйүн деген максат менен ичкен элем да. Кыйналбасын балдарым деген ойдочу. Кийинкилерди төрөбөй эле коеюн деген ойдо да. Анан ушул кызым, мен мына чоң кызым 1 ай орозо кармады да. Ошо орозо кармаган учурда апа мага дагы бир але алып келсинчи деп тиренген экен Кудайдан. Мага ошо врач айткан, мага врачтар айтканда, ушул дарын ичсең сен төрөбөй каласың деген да. Кудайдын керемети ушул дагы, ушул кыз мага дагы төрөлдү да мендечи. Мен буну алдырганга өзүм корктум Кудайдан. Мен өкүнбөйм өзүм. Анткени менин балдарым аң сезими, акыл эси ушунчалык жакшы. Мен өзүм көп балалуу болгонду каалайт элем. Кудайым ушу тилекке жеткирди, бирок мен деле ден соолугу мындай болсун деп каалабайм да. Дени соо, аябай дени соо балдарым көп болсо экен деп тиленгенмин мен Кудайымдан. Бирок аз өкүнбөйм. Өкүндүргөн ушул гана, ушул мүмкүнчүлүгү чектелгендер гана болуп турат. Ушул. Басканыңда кандай болот? Баса албайт да, ошол болду. Отуруп калып чарчап. Ордуңан жыла албайсыңбы? Жок. Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер, жалпы кыргызстандыктар, арбаңыздар. Бүгүн буйруса 11 январ 2023 жыл. Албетте айлана чыныгы кышка айланып турат. Сонун керемет, ызгар суук, эшик өтө суук. Бирок мына ушундай кандай учур болбосун, суук болобу, кар болобу, жаан болобу, албетте бардыгынан маанилүү адам өмүрү демекчи. Биз ушул адамдын, инсандын өмүрү менен кандай учур болбосун күрөшүп жатабыз. Сөзүмдүн кыскасы, урматтуу мекендештер, мына бул Жалал Абад областынын Нокен районуна караштуу Шайдан айыл өкмөтүнө мен мындан бир жума мурда ушул жерге келип кеткен экем. Билесиздер, жакшы келгенимде ушул үйдө бир эмес бир нече
тагыраагы 4 мүмкүнчүлүгү чектелген бир туугандарыбыз ушул үйдө күн кечирет. Мына ушул бир туугандарыбызды сиздер менен коомчулук менен бөлүшүп, Индияда операция жасалыш керек. Мына ушул бир туугандарыбыздын операциясына колдоп бериңиздер, жардам бериңиздер деп эфирден бөлүштүм элем. Кудайга шүгүрлөр болсун. Керемет жардам бердиңиздер. Аллах ыраазы болсун. Аллах таалам ар бириңиздерди эки дүйнө ыраазы болгон болсун иншалла. Чындыгында биздин кайрылуубузду четке какпастан өтө сонун жардам бердиңиздер. Биз бүгүн өтө сонун жаңылык кабарлар менен келип турабыз. Албетте биз бул кабарларды, бул жаңылыктарды үйгө кирип бөлүшөлү. Анан бул үйдөн тагыраак кабар алам деген бир туугандар үчүн мына үйдүн номери Молдо Жалил көчөсү, Нокен районуна караштуу Шайдан айыл өкмөтүндөгү Молдо Жалил көчөсү 22-үйгө келсеңиздер, ушул үй бүлө сиздерди тосуп алат. Жүрүңүздөр, анда эмесе кошо кирели. Үй бүлө азыркы учурда кантип атат? Күтүп атышса керек. Индияга батыраак жетсек, батыраак жакшы болуп келсек деп. Бул видео чындыгында кечээ күнү баардыгыбыздын жүрөгүбүздү ыйлатты. Мен бул жерге өтө бир башкача ойдо келгенден кийин башкача сезимдер менен кеттим. Видео эфир чыккандан кийин дагы бир башкача сезимдер болду. Анткени өлкөбүздө, мекенибизде ушундай бир туугандарыбыз жашап атса, кантип кайдыгер карап жүрдүк экен көргөн инсандар деп таң калдым. Бирок бунун баардыгы Алла Тааланын сыноосу. Жүрүңүздөр, кошо киребиз. Ботинкалар бул жакка чечилет экен да. Чындыгында бул жерде ушунчалык баягындай карапайым үй бүлө жашайт экен. Чындыгы баягындай жардамга муктаждыгын эфирден баардыгыбыз көрүп турабыз. Бирок ушул жашоого дагы шүгүр кылып, Кудайга шүгүр кылып келишкен. Салам алейкумсыздарбы, кандайсыздар? Жакшысыздарбы? Мотурайышып отурушат мына бизди күтүшүп. Кандайсыңар? Жакшы, рахмат. Жакшы жүрөсүңөрбү? Араңарга бүгүн бир жигит кошуп алыпсыңарбы? Ооба. Өткөндө айтып аткан иниң бул жак беле? Ооба, ушул. Жакшы. Атың ким жигит? Алинур. Алинур. Канчадасың? 13-тө. 13-төбү? Урматтуу мекендештер, чындыгында кечээ сиздер эфирден көргөндөгүдөй кичинекей наристе ойноп, тыбырчылап жүргөн бала уктап атат. Сиздер көргөн наристелер мына ушулар. Баардыгыңыздар көрүп, чындыгыңыздар баягындай айтаарга сөз таппай, бир ыйлар менен дуа кылып жөнөтүп аттыңыздар. Аллах ыраазы болсун баарыңыздарга. Чыныгы муктаж үй бүлө экен, көрүп атасыздар, баардыгыбыз көрүп атабыз. Биз бүгүн урматтуу мекендештер, жалпы ушул үй бүлөнүн канча деңгээлде жардам чогулду, бүгүнкү күнгө чейин кандай каражаттар чогулду, Сбербанк, Мбанк, Элкарт жана наличка, единица данныйларына ушундай салгандардын баардыгын отчетун берип, жалпысынан кандай каражат чогулду, анан канча каражат жетпей турат, ушуну тактап алып, ушуга жараша иш алып кетели деп келип турабыз. Албетте баардыгы сонун, керемет. Мен сөзүмдүн эң башын баштайын, отчетума чейин. Ушундай бир германский фонд бар, Германиянын фонду бар. Ал фонд ушундай жаш балдарга жардам берип турат. Мен кечегиде видеодо кайрылганымда ушундай бир фондко дагы кайрылабыз. Канча каражат жардам берери белгисиз. Мына ушул фондко жардам берип калса өтө жакшы жардам болуп калар эле деп мен сиздерге кабар айттым элем. Мына ошол германский фонд бизде эң жакшы жаңылыгыбыз, кабарыбыз. Эжебиз дагы бул жаңылыкты укту. Мына ошол фонд, ушул астыбызда турган ушул 4 мотурайган могул бөбөктөр, Кыргызстандын келечеги, Кыргызстаныбыздын урпактары. Мына ушул 4 ушул бир туугандарыбызга Германиянын фонду, бу Германия жакшы билесиздер, немистердин фонду дейинчи. Аллах Таала ошол немистердин дагы ушундай бир жүрөгүнө салган экен, ушул бир туугандарыбызга себепкер болуп, ар бирине төртөөнө $9,000 операциясына каражат жардам беребиз деп бизге ушундай письменный жообун жөнөтүштү. Ал жакта Индияда алышты. Мына ушундай фонд бар, Алла ыраазы болсун. Бирок ал фонд биз буга чейин дагы башка ошо германский фондторго кайрылганбыз. Ал фонддор алдын ала эле жооп берип коеюн, операция болгон гана бейтапка жардам беришет. Мисалы, сенин атың ким эле? Бибинур. Бибинур мисалы эртеңки күнү барса, операцияга деп барып которулган да дарегине.
жөн эле лечение менен жакшы болуп калса, анда ал каражат булардын дарегине түшпөй калат, момундай айтканда. Операцияга гана жардам бере алат экен да. Себеби биз Татынайымга кайрылганыбызда $10.000 каражат бөлүп берген. Азыркы учурда деле данныйында турат Татынайымдын. Бирок операция болбой калды, бул кыз лечение менен эле жакшы болуп калды деп каражатты лечениясына жардам берген эмес. Бул тагыраак айтканда ал аманаттарды колуна, эжеге же балдарына же бизге же башкабызга бербейт, бир гана больницанын дарегине, счетуна салат. Анан ошодон булар дарылана беришет. Мына ушундай жакшы жаңылык бар, урматтуу мекендештер. Андан сырткары Кудайга шүгүрлөр болсун, эли журтубуз ушунчалык деңгээлде жардам беришти. Аллах ыраазы болсун. Мен керемет сүйүнүп турам чындыгында. Ушул кайрылуубузду четке какпастан бардыгы, ар бир көргөн адамдар көз жаштары менен көрүшүп, жада калса бир күнү бир эжебиз жазып, чалып да атат. Ушул сапожка алайын деген акчам бар эле, ушул сапожкамды албасам албай эле турайынчы, бирок ушул балдар жакшы болуп кетсинчи деп, ушундай акыркы аманаттарына чейин ушул бир туугандарыбыз жардамын которушту. Эмне деген элбиз, эмне деген айкөл, жоомарт, берешен элбиз, караңыздарчы. Бул кыргыз элин дүйнөдөн издеп таппайсың. Чындыгында мына ушундай берешендүүлүгүбүз менен биз айырмаланып турат экенбиз. Бул жашоодо ушул кылганыбыз калат, достор. Ушундай берешендүүлүгүбүз калат экен. Мына ушундай. Эми сөзүмдүн кыскасына өтөйүн. Андан сырткары мен аманаттар бар эле, ушуну да тапшырып коеюн. Анан кийинки немеге өтсөм. Урматтуу мекендештер, бизде Иркутскиде ушундай улак чапкан бир туугандарыбыз бар. Мен ага чейин муну аманаттын ээсин айтып кетейин. Жалал Абадта Осо эмгек курулуш ушундай компаниясы бар. Ал жерде менин адашым умрада чогуу сапарлаш болгон Медер деген таксырым ажыкем иштейт. Мына ошол таксырым кечеги жума күнү мага ушундай 2 конвертин берген. Бир конвертин ушул бир туугандарга деп, бир конвертин болсо жанагы боордон операция боло турган Кубан агабызга берген. Мына ушул аманатты эжеке сизге тапшырып койсом, ичинде канча каражат бар экенин мен билбейм. Ошол Медер ага сиздин берген аманатыңыздын дарегине даана ушул боюнча тапшырылып атат. Андан сырткары, урматтуу мекендештер, биздин Иркутскиде улак чапкан көкбөрү сүйүүчү ушундай бир команда бар. Биздин мекендештерибиз Иркутскиде иштешет. Мына ошол бир туугандарыбыздын чогулган аманат кечээ күнү бизге Кыргызстанга атайы келип, Жалал Абадка келип, аманатын тапшырып кетти. Жалпысынан 152.600 рубль чогулган экен. Мына ушул аманатты ушул бир туугандарыбызга бир бөлүгүн болсо жанагы Индияга ошол боорунан алмаштыруучу Кубан агабызга деп ушул 152.600 рубльду тапшырып кетти. Бул жерде биз бир бөлүгүн 100 эмес 77 миң, мен азыр астыңыздарда эсептеп койсом, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 76, 77 миң рубль аманатыңыздарды биз мына бул бир туугандарыбызга мынакей тапшырып атабыз, достор. Бир бөлүгүн жана Осонун бир конвертин эртең буйруса, Кубан агабыз больницада жатат, эртең ал жерде тапшырабыз буйруса. Мына ушундай, достор. Эми мен дана отчет өтөйүн. Биз келгенге чейин бул бир туугандарыбызды 7-канал жана Азаттык телевидениялар чыгарган. Мына ошол биз келгенге чейин жалпысынан буларга $20.000 каражат чогулган экен. Булардын ар бирине, урматтуу мекендештер, мындай примерно $20.000 операция жасалат. Урматтуу достор, мекендештер, биз эми бир туугандарыбызга жалпысынан чогулган каражат элдин жардамынын отчетуна өтөлү. Биз алгач келгенибизде 3 январда келип бир туугандарыбыз менен көрүшүп, амандашып, ушул эфирге тартып, анан 5 январ күнү коомчулукка чыккан экен видеобуз. Бүгүн 11 январ, 6 күн болуптур. 6 күндө Кудайга шүгүр, аябай жакшы жаңылыктар, кабардар, жардамдар болду буйруса. Анан бизге чейин, мен жогоруда айттым го, биз келгенге чейин Азаттык телевидениясы 7-канал телевидениялары тартып чыккан. Мына ошондо алардын тартып чыкканы менен $20.000 каражат чогулган экен. Алар бир ай мурда тартып чыккан. Анан ошол жерде эжебиздин сөзүн азыр кээ бирлер айтып атпайбы, $30.000 операция деди эле деп. Ооба, анткени
ушул бир туугандарыбызга чуркап аткан абасы бар. Бизге анализдерин Индияда жүргөнүбүздө жөнөтүп, биз булардын анализдерин врачтарга көргөзгөнбүз. Ага чейин булар башка бирөө менен сүйлөшкөндө, атын айтпай эле коеюн, булардын ар бирине $30.000 каражаттан айткан экен да. Ошондой эжеке. Ооба, ошондой деп айтылган да. Ар бирине $30.000 деп айтылган. Бул жерде эженин эч кандай эмеси жок, күнөөсү. Болгону булар укканын ошол 7-канал Азаттык телеканалдары менен бөлүшкөн $30.000 каражат кетип калат деп. Биз булардын азыр ар бирин сүйлөшүп, толук азыр бир пакетке суммасы коюлу элек, примерно $20.000 каражаттан операция жасалат болуп турат. 18.000ден $20.000 чейин операциясы. Андан сырткары расходтору бар. Анан ошол $20.000 болгондо эле $4-өө $80.000. $80.000-дын $36.000 уже Индия германский фонд жардам берип атат. Калган 40 канча миң доллар калдат, $44-45.000 каражат калып атпайбы. Андан сырткары билети бар, расходу бар, дары-дармеги бар, жатаканасы, анын баардыгын жакшы билесиздер. Кыскасы мына ошентип алгачкы эжебиздин кайрылуусунан кээ бириңиздер мындай түшүнбөстүк жаралып атат. Эртең буюрса Индияга барганда толук билинет, бирок биз буларды азыр сүйлөшүп, операциялары кандай болот, примерно ошо суммасын айтып атпайбы, $20.000 чейин гана жасала турган болуп турат, Кудай кааласа иншалла. Мына ушундай эжеке. Эми берки клиникада эле ошентип айткан, анализдерин көрсөк биз келсе ошого карап анан чыгарабыз деп айткан да. Алар да точно ошондой болуп кетиши мүмкүн деп айткан да. Эми точно айтпайбыз деген алар элечи. Ушундай деп тегерегинде эсептеген $30.000 депчи. Келсе анализдерине карап билинет деген да. Булар да эми 2-3 жерден окшойт деп. Азыр мына биздин алып бараткан жерибизде эле сизге кече айтты го, мисалы МРТдан кийин так даана айтылат деп. Так даана айтылат деп, ошо полный анализдер чыкса, МРТден кийин чыкса, анан ошондон кийин айтылат, билинет деп да булар делечи. Бирок операциянын примерно бааларын билип алдыңыз, Ооба, примерно бааларын билип алдык. Ошого жараша даярдык болуп атат. Ошого жараша даярдык болуп атат. Мына ушундай достор. Мына ошентип эми баардыгы биз Сбербанк, Мбанк баардыгынан чогулгандарды биз жазып чыктык. Ошо айтып атпаймынбы, бизге чейин телевидение тартып чыккандан кийин $20.000 чогулду деп. Андан бери жагына Сбербанк картасында ошол 108.000 рубль бар экен эле. Мен азыр текшерткенимде 656.260 рубль болуптур. Анын 108.000 бар болсо, ошондо 548.000 рубль түшүп атат 6 күндө. Ал эми Мбанкында болсо 53.000 бар болчу экен. Азыркы күндө жалпысынан Мбанкында 572.000 сом чогулуптур Мбанкына. Ал эми единицасына болсо 60.000 сом түшүптүр. Наличка келип берип кеткендери 40.000 сом берип кетишиптир. Анан данныйына, паспортуна салгандар 47.550 рубль салыптыр. Плюс доллар менен салгандары $500 чогулуптур. Мына ошентип бүгүнкү күндө ушул аманаттар чогулуп турат. Анан азыр биз тапшырган аманатыбыз дагы бул $1000 ашыгыраак болуш керек. Конвертинде канча бар билбейм. Мына ошентип каражаттары чогулуп болгону бир аз гана калды. Кудай кааласа бир барып келген ушу расходторубузга, анан дары-дармегине болуп калса, уже жетип калчудай болуп турат. Примерно мен $7-8.000 болуп калса, уже болуп калчудай болуп турат. Мен эсебимде примерно. Бирок бунун баардык отчету берилип турат достор. Баардыгын көрүп турасыздар. Биз албетте буларды жөнүн гана жолго салып койбойбуз. Анткени ушунча элдин каражаты чогултуп аткандан кийин, эл ишенип берип аткандан кийин өзүбүз баштан аягына чейин кошот турабыз. Албетте булар кандай болуп атат, эмне болуп атат, мына сиздердин каражатыңыздар каяка иштетилип атат, буларга операция кандай жаралып атат, ийгиликтүү болуп атабы, анын баардыгын сиздер менен бөлүшүп турабыз достор. Эч кандай камсынабаңыздар, кыжалат болбоңуздар. Биз жөн эле тартып коюп кайра кетип калчулардан эмеспиз. Келгенден кийин аягына чейин чыгабыз деп ушундай убадабызды берип келгенбиз. Кудай кааласа булардын жыйынтыгы чыкканга чейин күрөшөбүз. Эч кандай кыжалат болбоңуздар буйруса. Мына ушундай достор, мекендештер, мен азыркы учурда отчетун айтып кеттим. Булардын баардыгын азыр мен айтып кеткен суммаларды кошуп чыксаңыздар, итогу чыгат. Анан жетпегенин мен жогоруда айтып кеттим. Кудай кааласа бул дагы ушул жакшы адамдардын колдоосу менен биз жол артканга чейин ушул эфирлер аркылуу эле чогулуп калат деген үмүтүбүз бар. Кудайга шүгүр, бир жакшы агалар байланышып атат.
жакшы инсандар ушунчалык көп экен, жакшы адамдар бар үчүн бул дүйнө сакталып турат деген чын экен. Анткени ушул жакшы адамдар ушул бир туугандарыбызды ойлоп, жардамын берип, колдоп, дуа кылып, баягындай көөдөн сыртта калтырып койбогон үчүн мына булар уже сүйүнүп жакында Индияга сапарга тартканы турушат бир туугандар. Эжеке, маанайыңыз кандай? Сиздин бүгүнкү күндөгү балдардын абалы кандай? Бүгүнкү күндө маанайыбыз жакшы, Кудайымга шүгүр. Эл журт мекендештер сиздерге чоң рахмат. Аллахым ыраазы болсун баардыгыңыздардан. Ушунчалык биздин үй бүлөгө кайдыгер карабай өз самын кошкон баардыгыңыздарга биз баардыгыңыздардын үй бүлөңүзгө терең ыраазычылык билдиребиз. Азыр кичине эметип турам, толкунданып дагы турам. Ушунчалык болуп кетишине өзүм да ишенген эмес болчумун. Рахмат чоң баардыгыңыздарга. Буйруса жолуго мындай даярдык көргөнү эме болуп турасыздарбы уже? Даярдык көрүп турабыз, пландап турабыз. Ошол буйруса ошол февраль айына барсак деп пландап турабыз. Анан алгач мага баягы кайдыңыз бул балдардын абасы кайрылганда айтканда, мурда бир эле бейталды алып барып, мындай проба кылып көрсөк, анан калганына күрөшсөк деп. Азыр Кудайга шүгүр, Алла Таала берип, караң, Германиянын фондун дагы булардын назарына салып, жалпы кыргыз элинин назарына салып, бирөө эмес, төртөө тең баратат да. Кандай сезимдер эжеке? Менде эми эне катарында бул ар бир эне сезет, баласы үчүн ушундай эме болсо бактылуу энедей болуп турам. Мен азыр эми ушул балдарым келечегинен үмүтүм ойгонду кайрачы мендечи. Ушу келечектеринен болгон үмүт ойгонду. Чоң рахмат. Баардыгыңыздарга чоң рахмат. Кандай тилектер болсо тилектериңерге жетиңиздер. Баардыгыңыздар үй бүлөбүздүн атынан жалпы терең ыраазычылык билдиребиз. Дагы бир жолу рахмат. Рахмат эже, Кудай буйруса ушундай баягындай эл айткандай өтө сабырдуу, менеткеч, ушунча кыйынчылыктарды көтөргөн бир башкача эне экенсиз. Бунун баардыгын бир гана эне көтөрөт да. Чындыгында бул талашсыз. Мындан дагы кыйынчылык нерсени көрө элекпиз, бирок ушундай бир оор тагдырды, оор сыноонун баардыгын көтөрүп келатасыз. Сизге Алла Таалам ден соолугуңузга бекем ден соолук берсин, өмүрүңүздү узак кылган болсун эжеке. Бар болуңуз көп. Силерге дагы чоң рахмат. Ушунча биздин сунушубузду четке какпай келип, ушунча бизге жардам берип, тартып, ушундай бизге жардам берип атасыздар. Силерге дагы ишиңиздерге ийгилик, мындан дагы ишиңер өркүндөй берсин. Рахмат Медериним, сага дагы чоң рахмат. Рахмат эжеке. Негизги ыраазычылык Алладан болсун, Кудай кааласа. Ушул балдар жакшы болуп кетсе эле, буйруса. Кандайсың Бибинур? Жакшы, рахмат. Жакшы жүрөсүңбү? Жакшы. Окуу каникулду узартып койду, зерикпей элесиңерби? Ооба, зерикпей эле. Үйдө эле болтасыңар. Үйдө эле болтабыз. Эшикте суук каралачы, кандай болот? Суук. Үйдө үшүбөй элеби? Ооба. Үй жылуу. Жакшы элеби? Жакшы. Настрой кандай болуп атат? Индияга мына кете турган даярдык, настройлор. Баардык нерселерди ырастап атабыз. Даярданып, эме болтасыңарбы? Ооба. Кыжалат болбой атасыңарбы жакындаган сайын? Же кайра сүйүнүп атасыңарбы? Сүйүнүп атабыз. Сүйүнүп атасыңарбы? Ооба. Молодец. Бас келсең жерге. Бу кичинекей кыздарды мынакей көрдүңүздөр, кече күнү баардыгыбызды ыйлаткан ушул бир туугандарыбыз. Буйруса Алла Таалам ушулардын баардыгына шифасын берген болсун. Кел жакыныраак отура эле. Болуптур, сүйлөбөсүңөр деле. Сен жакын кел. Сен канчада окуйсуң? 7-де. Сен дагы басышың эмерекпи? Ооба. Мектепке атаң жардам менен барасың? Жок, мен өзүм барам. Өзүң баса аласыңбы? Иниң менен кичинекей бар, кичинекей буяк ким эле? Бинура. Бинура менен Бибинур экөөң оор экенсиңер да. Экөөң жеңилирээк, Алинур менен Элайнур жеңилирээк. Баары деле бир кыйынчылык жаралат да. Жаралат. Бибинур дедиңби? Бинура. Минура адашып атам. Минура сулуу кыз эмне сүйлөбөйүн деп атат? Билбедим. Ал өзү мындай көп сүйлөбөйт. Көп Аз сүйлөбөйт. сүйлөйт. Кечеки биздеги эфирдеги баягы көрүнүш эжеке. Мен келгенде аябай бир ичим сыздап бир башкача болуп кетсем, кийин видеодон көрүп алып дагы бир жаман бир башкача абалда болдум да. Ушу айрыкча кичинекей кыздын бир кыйналып атканын көрүпчү. Буйруса мына жүздөрүнөн көрүп атасыздар нурларды. Кудай калса жаныбызда отурган периштелер да. Мына ушулардын жакшы болуп кетүүсү бизге акыретибизге чоң даярдык. Бир нерсени айта кетейинби, достор? Эшикте -5-6, эртең 12 градус суук болот деп жалпыбыз даярдык көрдүк, Баардыгыбыз көмүрүбүздү төгүп, отунубузду жарып, башкабызды кылып,
кээ бирибиз акыретибиз үчүн ушундай даярдык көрүп атабызбы деп өзүбүзгө өзүбүз суроо салып атабызбы туугандар? Болгону бир жумалык суукка кандай гана даярдык көрүп атабыз. Түбөлүктүү жашообуз үчүн даярдыкты унутуп коюп атабыз. Даярдыктын баардыгы мына айланабызда жүргөн ушундай бир туугандарыбызга кайдыгер карабастык туугандар. Сиздер бирөө үчүн кол сунсаңыздар, бирөөнүн жүзүнө жылмаюу тартууласаңыздар, ден соолугуна себепкер болсоңуздар, үй жокторго үй салсаңыздар, акыретиңиздерге, бейишиңиздерге жаннаттан үй салган менен барабар болосуздар туугандар. Бул аалымдардын айтып кеткен сөзү, раматлык устазыбыз Чубак ажын айткан сөзү достор. Ошондуктан мен сиздерге айтып кетер элем. Өлкөбүздө көптөгөн ооруп аткан, ушундай кыйналган бир туугандар бар. Мана мен жогоруда айттым го, ушуларга мисалы кече күнү 100 сомдон баштап асты 10 миңденге чейин, 50 миңге чейин жардам берген бир туугандар болуп атат. Мына ошолордун бүгүнкү күндө эч кандай чөнтөгү бөксөргөн жок, эч кандай байлыгы кемиген жок. Тескерисинче Кудайым аларга берип атат четинен. Сураңыздар кээ бириңиздер барып ишенбесеңиздер. Ошон үчүн айтар элем, булар маселеси чечилгенден кийин дагы башкаларга кыскасы ушундай жакшылыкта көп жарышалы дейт элем. Мына ушундай достор. Биздин бүгүнкү отчетубуз ушундай. Буюрса биз эжекебиз айткандай, февраль айларында бул бир туугандарыбызды кубаныч, сүйүнүч менен гана бөлүшүп калабыз. Кудай кааласа, жакшы кабар менен, жакшы сүйүнүч менен, сүйүнчү деп, кубаныч деп бир жакшы кабар менен ушул жана азыр улактарда кыргыз элим сүйүнчү ушунча соорун сайылып улак берилип атат деп мындай айтылып атпайбы? Ошол сыяктуу эле мына ушул 4 тууганыбыз жакшы болуп кетти деп биз дагы ошол сыяктуу сүйүнүп сиздер менен бөлүшкөндү Кудайым насип кылган болсун. Анысыңарындай мына азыр Иркутскунун палбандары, улакчылары, Алла ыраазы болсун, кече 3 күндүн ичинде эле ушунча аманаттарын чогултуп алып келип тапшырып кетип атышат. Рахмат барыңыздарга. Негизги ыраазычылык Алладан болсун. Көп сүйлөп, убактыңыздарды алып, тынчыңыздарды алып койсом кечирим сурайм. Чоң рахмат дагы бир жолу. Тынч болуңуздар, буйруса жакшылыктарда гана көрүшүп жүрүүнү Кудайым насип кылган болсун. Силер дагы жакшы тургула, Рахмат. Буйруса Индияга даярданып бергиле. Жакын күндөрдө жолго чыгабыз. Ал жактан дагы Кудай кааласа, жалпыбыз эл журт менен көрүшүп, мына бүгүн Бибинур жакшы болуп чыкты. Андан кийин ким эле? Алинур жакшы болуп чыкты. Андан кийин Минура жакшы болуп чыкты. Минура? Бинурабы? Атыңар эле окшош экен. Сеникичи? Илайнур. Анан Элайнур жакшы болуп чыкты. Мынакей деп сүйүнүп, кайра кыргыз элине кубанып, ушуларга бир ушул жерде катым Кудай өткөрүп, эл чакырып, кайра элдин дубасын алган күндөргө Кудайым жеткирсин. Негизги максат мына ушундай достор. Булардын сүйүнүч көз жашын көргөндө чындыгында аябай бир башкача сезимдер болот. Ар кандай жакшы сөздөр арасында башкача сөздөр да болуп калып атса керек. Мисалы, эң сизди кубандырган жылуу сөз, анан көңүлүңүздү ооруткан ушундай сөздөр да болуп калып атабы мисалы? Ушундай сөздөр менде көп болуп атат да, мен ушул кубандырган сөз, ушул жакшы сөз айткан инсандарга ушунчалык ыраазымын мен. Эже кыжаат болбоңуз, Кудай буйруса сиз бейиштик энесиз деген сөз мага аябай жакты. Ушул сөз ушунчалык мага мындай өзүмө дагы чоң эме берди да, күч берди, дем күч берди. Мага эң өкүндүргөн сөз, мага катуу тийген сөз, эмне мынча көп төрөдүң, пландап төрөбөйт белең деген сөз мага аябай катуу тийди. Мен бул да Кудайым берген перзенттер экен да. Анан ушул жерде айтпайын деген болчу, мен айтып който кетейин. Ушул кызым 7 жылдан кийин төрөлгөн кызым да менчи. Мен ушул кыздардан кийин сактанып, өзүм үчүн өзүм ойлогон жокмун да бул жердечи. Кытайдын дарысын ичтим. Аны көп адам ичпесе керек бул дарынычы. Төрөбөйүн деген максат менен ичкен элем да. Кыйналбасын балдарым деген ойдочу. Кийинкилерди төрөбөй эле коеюн деген ойду да. Анан ушул кызым, мен мына чоң кызым 1 ай орозо кармады да. Ошо орозо кармаган учурда апа мага дагы бир але алып келсинчи деп тиренген экен Кудайдан. Анан мага ошо врач айткан, мага врачтар айтканда, ушул дарын ичсең сен төрөбөй каласың деген да. Кудайдын керемети ушул дагы, ушул кыз мага дагы төрөлдү да мендечи. Мен буну алдырганга өзүм корктум Кудайдан. Ушуну төрөгөнгө өзүмдө ушундай чечим кабыл кылдым да. Мен түшүнүгүм боюнча ушу балдар мүмкүнчүлүгү чектелген төрөлүп атса деле билсең деле токтотпой билең дегенди кабыл алдым. Кабыл алдым да, мен ушундай кабыл алдым. Бул сөздөрдү
эми бул адам үчүн өтө оор тиеткен да бул сөзчү. Азыр мына ошол нерсени мына төрөдүңүз, өткөндө деле айттым го, бирок жүрөктө ойдо турган суроо, бирок өкүнбөйсүзбү негизинен? Мен өкүнбөйм өзүм. Анткени менин балдарым аң сезим, акыл эси ушунчалык жакшы. Мен өзүм көп балалуу болгонду каалайт элем. Эми Кудайым ушул тилекке жеткирди, бирок мен деле ден соолугум мындай болсун деп каалабайм да. Дени соо, аябай мындай дени соо балдарым көп болсо экен деп тиленгенмин мен Кудайымдан. Бирок аз өкүнбөйм. Өкүндүргөн ушул гана, ушул мүмкүнчүлүгү чектелгендер гана болуп турат. Ушул. Баары жакшы болот, эже кыжалат болбоңуз. Өткөндө айттым го эже. Дени соо, мүмкүнчүлүгү таза, 6 саны аман балдар үйүнө таштап койгон апаларды көрүп жүрөм да. Сизге мен ушунчалык таң калып атам, мүмкүнчүлүгү чектелсе дагы баардыгын кучагыңызга алып, мындай айтканда, баягындай куштай болуп, канатыңыздын астына алып отурат экенсиз да. Алла ыраазы болсун эжеке. Рахмат. Кыжалат болбоңуз. Рахмат чоң. Жакшы тура сен, апаң ыйлап кыжалат болгондо сабыр тилетип, жакшы сөз айтып, мейлиби? Биз чоңойгондо сизди карайбыз, кыжалат болбоңуз деп, мейлиби? Биз баспасак дагы сизди карайбыз. Биз кандай болсок дагы, Кудай кааласа, сиздин үмүтүңүздү актайбыз деп, Силер күлүп турсаңар, апаңар күлөт. Анан силер кыжалат болуп, ыйлап, жаман жагыңарды көргөзсөңөр, апаңар кыжалат болот. Туурабы? Ошон үчүн жакшы маанайда апаңарга материалдык жактан жардам бере албасаңар дагы, мындай мотивация берип турушуңар керек. Апа, баары жакшы болот, буйруса, деп. Кээде атаңа, экөөңөр мындай, атаң менен апаң кээде турмушта мындай жакшы жаман сөз айтылып калышы мүмкүн. Ошондо дагы силер сабыр тилеп коюшуңар керек. Мейлиби? Биз барбыз го, эмне тутастар, баары жакшы болот деп, мейлиби? Айрыкча сен, Мейли, жакшы тургула.